Ме. Тартылып атат, ме. Тартылып. Bunu aklında ürettikesine. Tutmaktan şu. Anan talaştak oldu uyalmayınca bir üst görür. Açık aytırdım. Жоқ, ата, bu yerде баягы эмебизде талашып эме кылып аткан жерибиз жок. Тасмал жайганда эмне максат менен жайды. Ошону эле айтып атабыз. Айтпадым. Ооба. Түсінікті oldu da. Жок, бул киши бул өзүнүкүн эме, мен өзүмдүкүн айтып атам. Анткени мен Наматтын эмеси мени колдоп берди. Bütün ananını айтпайсың. Жок, талашкан жокпуз. Эме да, Ооба. Men kança айтып atpayım. Kichkayimdan beri bari talashib tartishib жүрөм aralashuvda. Biroq degendere betini aytып koyam. Жаман көрсө. Men bir gana nerseni özüm buymut kıldım. Bütün şumaka girer var. Şumaka geliş için birisinin sözü, birisi kulak duruş gerek. Туура. Birisi sözü zaman bulmalavay aytıp anan geliyor şu şatırmada talak tartıp yıklar olur. Ambar yüksek olmuyor. Kekte hoş gerek. Oşan kısa men adı tanıştı. Şuraya gelgendeyin. Çeneli canı sıyarlarınlar kavga olsun. Vatanı verir. Men alıp tutuyorum. Çıksın. Так что бардыгы туура болушу керек. Рахмат, Ашымал Аксакал, рахмат. Бүгүнкү бул башташ. Сакам айтты го. Давай, дагы чогуу алып, мындан да көп нерселер бар. Ошонун баарын жоюп, бир гана балыкты алып иштеп кетели. Рахмат, Ашымал Аксакал. Бүгүнкү майрамыңыздар менен. Söz benim olma. Aya. Bir gün ötürücü şu Demircan kayaga koyulan ben açtım. Demircan Apan'ın balası Asan'ın koyulan yeri ben bileyim dedi. Ben bilesin. Bunda dağıtıp vaktan çocuklar kambaçları çoğu su aydak gelip suarıp elinden kayda aydak çıkıp tabi bu köp son cahil kıdır çıktı. Ben de hatta rakıya cengetleri daha sağlıklı eğer geçil kucayma al Hasan'ın atandın eğer müzdesi var cayma cüzün belge onun var müzdemiz bile müzdenin usundan cayran yaptım. Ayda bak bile kovalap ayda geçirdim. 44. yılı şu May ayının ahir içinleri olmuş gerek. Benim büyük bir ayıp kalmışım ben o taatte. Ben de benim bilimde uyuşum. Ben daha özmeylilerime telefon çalıp biz postuladı. Vardık. Çünkü Sanbek, Asan içine. Ben bağırıp başında oturup bağırı görüştü. Çındığımda tüy mevcilka erge da eme ölçüde çunkurrak ölçüyor. Yandan beri 75 yıl ötükettir. Hani içine tüzdeğinde patır. Bırak ben alver civatmayım. Ben karavatırıp ne dep çok önce kas kaptı bitemir. Şöyle sürüde Asad'ın cayı koyulan cayı müjdesi de bu şey. Ben bari görüştü bitler taş taş benim koşurdum ya. Aparsının onda şu balasının canlı apar koyunda cintika gelir tavs. Yani şu ötken dışında oldu biraz oldu. Bari kaçtı. Ayrı hükümeti kaçtı. Vallahi kaçıp şeyde belgilep Kur'an okup birden de gelip Kur'an okup Rahmat. Sen payama жазбадың ошол Темиржан апа жөнүндө. Ошо кимдин кызы экен, уруу кайсы экен? Даты Солтоо же башка элден Эми сөз келип калгандан кийин рахмат. Ошо жазганда эч кимиси бир жакшы деп же жаман деп бир суроо болгон жок да. Май айдан бери жасап атам Панчыл району, Жайыл району жасап. Рахмат сизге. Эми мен мындай да мен тарыхчы болбогоно мен анан мен баягы китептерди баягы ошо 10 жылдан бери иликтеп атам да кимдин кызы болгон, каяктан төрөлгөн, дагы китептен тышкары
баары дагы элдин оозунда барбы деген неме менен иликтеп келдим. Мына Сабыркы аксакалдан Адылбек таке мурдатан сурап, үйүнө да барып сурап келдим. Анда билбейбиз. Мен эми маалыматтарга караганда бир жерде Солтонун кызы болду деп жүрөт. Бирөө болсо жана Темир бийдин кызы болгон деп жүрөт. Темир бий дагы аябай жоокер болгон экен. Анан Темиржан энеге ат мингизип кичинекейинен жоокерлик ыкмаларын баарын үйрөткөн экен. Атын да өзү койгон деп китепте. Мен эми мурдагы жазган маалыматтар менен иштеп атам. Анан өзүм дагы мынакей жаңы Сабыркы аксакал жаңы немени ачып атабыз биз иликтеп. Анан кийин мен изилдеген боюнча багы мындан 5-6 жыл эмес, 2012ден бери канча 7 жыл болуп калат экен. 7 жылдан бери мага түш айым боюнча мен билем. Анан кандай кылып эл менен кандай ылыгын таап, жолун биле албай жүрдүм, сурап жүрдүм. Бирок былтыр дагы жана Жекшембек деген бухаралык аксакал бар экен, ошону изилдеп таап, анан чала кыз болуп барып изилдеп, мынакей апам да отурат, барып ошо былтыр октябрь айында барып келгенбиз. Анан анда дагы ал дагы таң калды. Сен өзүң дейт саяктын кызы болсоң, анан эмнеге иштейсиң? Бул эмне үчүн деп етер кеткенче иштеген жок. Анан андай болбойт, мен саякмын, анан болгондон кийин буну эме изилдебеш керек деген. Ар кимдин өзүнүн көкүрөгүндөгү бир нерсе болот экен. Анан кийин бул иш чарага Сабыркы аксакалга сизге абдан ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Ушул иликтөөлөрүмө жардам бердиңиз. Анан кийин биздин максатыбыз ал бир кишинин жумушу эмес. Баарыбыз бир чечимге келелик. Дагы башка бирөөнүн билгенин дагы уккандары бар чыгар. Ошон үчүн ушул азыркы жашап турган карыяларга, аксакалдарга баарынан суранып атам. Бири-бирибизден сурайлык. Сөз кылсак чыгат го деп. Анан кийин мына бул ким Апан Абыкеевдин сөзүндө багы до конца аягына чейин айтып коеюн. Мен китептеги болгон эмелер менен уккандарымды айтып атам. Анан эми менин оюм эми Жалал Абадта түштүктүн кызы болгондон кийин ошол жакка барып дагы ошол жакта тарыхчылардан, аксакалдардан да билиш керек го деген ой келип атат да. Ошондой нерселерди дагы таалыкта тактап элдин ичинде дагы бар. Андай жок деп айтпайм. Багы мынакей Сабыркы аксакал билеткен дагы ал жактан төрөлүп, анан бул жакка көчүп келип атканда ал жакта да калды да тарыхтар, туурабы? Төрөлгөндүгү жөнүндө кандай тагдыр болду, 3 балалуу болуп, анан бул жакка келди деп атат эмелер менен. Анан эми биздин баарыбыздын максатыбыз эл жумуш болгондон кийин багы эл көтөрүлсө, эл жардам берсе деп атам да мен дагычы. Анан Севкан Айдаровнага, кимдерге, бул эжелерге дагы рахмат айтып кетем. Колубуздан келген иш чараны жасап атабыз. Анан бүгүнкү күнүбүз дагы жакшы күн деп ойлойм. Апан Абыкеев дайыма сиз чакырганда келесиз. Биз сизди да сыйлайбыз. Ушул Жайлата коомунда ушу аксакалдардын кошкон салымдары бар деп дайыма сиздерди мен барктайм. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Мен сизге кошумчалап коеюн. Бул Темиржан апа жөнүндө. Биздин ушул жайыл коомундагы жайыл китебин жазышкан Төлөбай Мухит Комор жазып, анан ошондо бар ушул жайлатан Талкан атабыздын жайлата биякта Талкан атабыздын коюлган жерине барып мата кылып бир ошол убакта 10-11 жылында атан жердеги Алабукада катуу кыргын болгон экен. Ошонун ушул барышы менен Алабука районунун акимине барып сүйлөшүп, отурушуп, алар баарын дайын айтып берип, эртеси жана Совет Буланга алып келишкен. Анан ошондо ушул Алабуканын акими силер ойлоңгула. Биз адигинеден тарайбыз. Силер тагайсыңар. Тагайдан тарайсыңар. Темиржан адигиненин чөбөрөсү же кыбырасы болуп кетет. Адигиненин балдарынын кызы деп айтылган экен. Китепте ушу жазылган. Адигине деп койсо болот. Адигине. Аксакал өзүңүз караңыз да Апан Абыкеев. Мен азыр ушул